Аймактар аралык башкармалыктын ыкчам кызматкерлери укалоо салонунун аты менен көмүскө жайды иштетип жүргөндөрдү аныкташты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жакында Ош шаарындагы кичи райондордун биринде укалоо салонунун аты менен сойкулук менен алектенген көмүскө жай иштеп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Жергиликтүү тургундар арыз менен ички иштер органдарына кайрылып, күмөнөөлөрдү жараткан мекемени текшерүүнү суранышкан. Арызда элиталык үйлөрдүн биринде белгисиз адамдар сойкулук менен алектенүү жана акыга интим кызматын көрсөтүү үчүн көмүскө жай уюштурушкан. Милиция бир нече жолу текшерип, топтолгон материалдарды КЖБРге катташкан. Ушул жылдын июнь айынын аягында тергөөнүн тапшырмасы менен КМКнын аймактар аралык башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тергөө кызматынын тергөөчүлөрү менен биргеликте жогоруда көрсөтүлгөн даректи ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Аталган салондо бир нече кыздар бар болуп чыгып, анда укалоонун, анын ичинде эротикалык укалоонун бир нече түрүн сунуштап келишкен. Бирок мекемеде бир дагы укалоочу стол болгон эмес. КМКнын АБнын алдын ала болжолдуу маалыматы боюнча салон делип бирок интимдик кызмат көрсөткөн көмүскө жайды иштетип келишкен. Кардарыларга экзотикалык укалоо кызматын көрсөтүү учурунда бир нече жумушчулар кармалышкан. Кармалган 4 аял тергөө органдарына жеткирилип, алардын көбү башка аймактардан келгендиги маалым болгон. Кармалган жарандардын бири укалоо салонунун аты менен сойкулук менен алектенүү үчүн көмүскө жайды уюштурууга шектелүүдө. Жогорудагы факт боюнча сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенти эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу анварга кайрылып балансыңызды толук таба алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Германиянын Мюльхайм-на-Руре шаарында 12 жана 14 жашка чыккан 5 бала 18 жаштагы кызды зордуктап кармалышты. Бул жаңылык коомчулукта кызуу талкууну пайда кылды деп кабарлайт Deutsche Welle. Жаман окуя 5-июлда болгон. Окуянын күбөсү итин токойлуу аянтта жетелеп бара жатып, балдардын кызга зомбулук көрсөтүп жатканын көрүп калган. Полиция 12 жана 14 жаштагы болгар улутундагы 5 баланы кармады жана алар мектептеги окуусунан четтетилди. Жабыркаган кыз ооруканага жаткырылды. Укук коргоо органдары зордуктоо узак убакыт болгонун эскертишти. Бирок Германиянын мыйзамдарында 14 жашка чейинки балдарга жаза каралган эмес. Алардын ата-энеси жазалоого тийиш.